Коюну кенен Кыргызстанда 40 жылдан бери жашаган Хыдыр Искендеровдун улуту Азербайжан. Сөздүн гүлүн терип, кеп баккан инсан. Кыргызча макал лакаптарды, учкул сөздөрдү айтуу жагынан алдына эч кимди чыгарбаарына сыймыктанат. At baylanmagan mamı yetim, çöp çıkmagan zer yetim, oğulmagan söz yetim deydi. Makaldardan unuttuk eder bir 10 kişini, 5 kişini. Makaldar deyisini жақсы bileyim. Sıra yazıp öğreniyorum. Hem Kırgız elinin tilini bilsen, saltını bilsen, жақсы da, özüne жақсы da. Baldarım Kırgızca söylüyor. Ne veremdi? Hazır okuyup gördük. Kişilik 6 yaşta. İngiliz tilin, Orus tilin, Kırgız tilini öğreniyor. Ayakonanın 19'u. Тил жоголсо дил жоголот. Андыктан тилди көздүн карегиндей сактайлы дейт Кыргыз элинин келини Светлана Саргынбаева. Ал Борбор каладагы номер 23 гимназияда 20 жылдан бери эмгектенип келет. Кыргыз тилин таттуу тил деп өзгөчө жакшы көрөрүн айтат. Колу бошой калганда бул тилде ыр жаза коймой адаты бар. Кыргыз тил, балдай тилди сүйлөй бил. Ушул сөздөр жүрөгүмө түз тийди. Уктасам düşüme de girçü emez, Kırgız tili muğalimi bolum dep. Mezgil gelip özü barın tüzdödü. Muğalim boldum buyurgan maga künüm. Tübülük jar taptımak kalpaktı Kırgızdan. Kuday koldup 3 akkunun enesimin men hazır. Ar bir kesip ardatto. Tildi сүйүп кадырлоону Светлана айым жандай көргөн окуучулардын кулактарына куюп турат. Кыргыз тилине кичинесинен кызыктыруу үчүн атайын ыкмаларды, программаларды да иштеп чыккан. Кыргыз тили билбесе кантип жашайсың? Азыр аябай керек болуп атат. Анан мага көп окуучулар келет. Өзгөчө сабактарды өтөм. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары өнүккөн, күчтүү тилдердин катарына кошуу, аны өнүктүрүп өстүрүү Кыргызстандагы ар бир атуулдун ыйык милдети дешет каармандарыбыз. Улут болсом тилим менен улутмун, улук болсом тилим менен улукмун деп Кыргыз Республикасынын эл акыны Эсенгул Ибраев жазгандай, элибиздин дөөлөтү, көөнөрбөс кенчи болгон тилибизди кадырлап барктайлы. Ал үчүн улуу муундар жаштарга өрнөк болуп, кичинекей мына ушундай жеткинчек кезинен баштап кыргыз тилинде эркин, так тунук сүйлөөгө үйрөтүшүбүз керек. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.